Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим? Мен сиздерге Москва шаарынан салам жолдоо менен акыркы маалыматтар боюнча өз ой пикиримди билдирип кетүүнү туура көрдүм. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, 2017 жылы 25 мартта Атамбаевдин убагында адилетсиздик түрдө камалган Садыр Жапаров боюнча айтмакчымын. Садыр Жапаров бүгүнкү күнгө чейин жаңы президенттин убагында дагы 3 жыл болсо дагы камакта олтурат. Садыр Жапаровга Эмилбек Каптагаев доом жок, арызым жок десе дагы соттор бүгүнкү күндө бошотпой адилетсиз отурганы үчүн Бишкек шаарында Садыр Жапаровду коргоо штабы түзүлүптүр. Садыр Жапаровдун колдоочулары 200 миңге жакын кол топтолуптур. Мен ушул сиздерге айтайын дегеним, биз ушул Андрей Малаховдун эки ооз сөзү үчүн, кыргыздарды кемсинткени үчүн 3-4 күндүн ичинде аны кечирим суратканга жетиштик. Эмне үчүн биздин ушул кыргыз элин ойлогон кумтөр маселесин көтөрүп, көптөгөн маселелерди чечкен Садыр Жапаров атасын да, апасын, баласын жоготсо дагы бүгүнкү күнгө чейин сынбай камакта олтурса дагы кыргыз элин ойлоп олтурган ушундай эр азаматтарыбыз үчүн биз кайдыгер болуп жүрөбүз. Эмне үчүн биз коргой албайбыз, колдой албайбыз? Келиңиздер, кимде ким Садыр Жапаровдун ак экенине ишенсе, адилетсиз түрдө олтурганына ишенсе, мен төмөндө ошол штабтын адресин жазып коем, номерлерин жазып коем. Материалдык жактан болобу, моралдык жактан болобу колдоо көрсөтөм дегендер барып ошол штабка байланышып, өзүңүздөрдүн колдооңуздарды көрсөтүп кетүүңүздөрдү суранат элем. Андыктан биздин каналга жазылып, видео менен бөлүшкөндү унутпаңыздар.